чара негизи салт катары эле болуп калды. 2025-жылы баштаганбыз. Биринчи жолу бул жаш юрист студенттердин форуму деп. Бул жакта биз Бишкекте жайгашкан бардык университеттердин студенттерин чогултабыз. Бул форумдун 1-2-3 максаты бар. Биринчиден бул биздин Кыргызстанда көйгөйлүү болгон маселелерди студенттер менен баарлашуу, суроо жооп боруу, мындай тактап сүйлөө. Экинчиден студенттерибизди илимге тартуу максаты болуп атат. Анткени бул жакта алар илимий изилдөөлөрдү кандай жүргүзүш керек, илимий докладдарды кандай жазыш керек, презентация кандай кылыш керек. Мисалы бүгүн бизде 80ден ашуу илимий докладдар менен ар кайсы вуздан келген студенттер сүйлөшөт. Үчүнчүдөн бул бир гана университеттин студенттери өздөрү менен өздөрү болбой интеграциялоо жолуна түшүү да, башка вуздар менен ошол өздөрүнүн кесиптештери менен студенттер менен жолугушуу, таанышуу, бир площадка түзүү максатында болду. Эл аралык коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төрайымы катары ошо жаштарга кичине болсо да дем берип, процесстер кандай болуп атат, ичиндеги парламенттин ичинде деген кайсы мыйзамдар көзөмөлгө алынып атат, кайсы мыйзамдар кабыл алынып атат, кандай иштер жүрүп атат, жалпы мамлекетте жүрүп жаткан иштер жөнүндө кабар алыштык. Жалпысынан ошол маалымат менен бөлүштүм. Бүгүнкү ушу университеттер арасында конференция, форум биз үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Анткени бул ар бир бүгүнкү доклад окуган студенттин өзүнүн оюн мындайча айтканда кеңири дискуссия болуп, мындайча айтканда баардык мүмкүнчүлүктөрдү кылып берип атат. Мен бүгүнкү конференцияда өз докладым адамдарды соодалоо жаатына байланыштуу. Себеби бул тышкы миграцияда адамдарды соодалоо эң чоң көйгөй катары каралат. Себеби адамдар бул мамлекеттин эң негизги балуулугу болуп эсептелинет. Конференцияда мен баягы миграциянын саясатка тийгизген таасирин айтып бермекчимин. Ойлойм, бул жердеги ар кандай жогорку окуу жайдын студенттери менен ортосунда коммуникативдик мамилени түзөбүз деп. Албетте бүгүнкү күндө бул тема аябагандай глобалдуу тема. Буюрса, бүгүнкү конференцияда ушунун бир жыйынтыгына чыгабыз деп ойлойм. Бияктагы студенттер аябай активдүү экен. Аябай активдүү катышып, аябай көп суроолорду беришти. Жалпысынан университетти аяктагандан кийин биз ошо жумуш жаатында мындай көйгөйлөрдү көтөрүп, окуп жатканда окуп анан иштей берсекпи деген ошол маселе жөнүндө сөздөр болуп каттык. Жалпысынан деген миграция деген эмне? Миграция мамлекетибизде кандай көзөмөлгө алынып жатат? Ички миграция боюнча эмне иштер кылып жатат деген суроолорду беришип, ошого жооп алышып, эми ынандыра тургандай жооптор болду болуш керек деп ойлойм. Жалпысынан конференция жемиштүү өтүшүнө мен чоң тилектешмин.